Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү жеңил өнөр жай ишканаларынын жетекчилери жана бул тармакка тиешелүү мамлекеттик ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрдү. Бакыт Төрөбаев өлкөдө жеңил өнөр жай өнүгүп жаткан тармактардын катарына кирээрин белгилөө менен бул тармакты дагы жогорулатуу үчүн ири кластердик өндүрүштөрдү ишке киргизүү зарылдыгын билдирди. Жолугушууда ишкерлер тарабынан тигүү ишканаларында жумушчулардын жетишсиздиги курч экени айтылды. Алардын айтымында сыртта жүргөн мигранттардын көпчүлүгү үй алуу үчүн иштейт. Ошол себептүү ишкерлер, жумушчулар жана курулуш компаниялары кирген 3 тараптуу келишим түзүүгө тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан колдоо болсо деген ойлорун айтты. Белгилей кетсек, жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө артыкчылык берилип, президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен 2022 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынып, салыктык жеңилдиктер киргизилген. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин пландарынын ичине жип ийрүүчү фабриканын курулушу кирээрин кошумчалады. Мындан тышкары экономика жана коммерция министрлигине жана финансы министрлигине ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды берүү маселесин иштеп чыгуу тапшырмасын берди.